Могул жердеги коюлуп аткан маселелер бул партиянын өзүнүн ички маселеси экендигине басым жасалды. Ал абдан туура маселе. Жана жабык добуш бериш керек дейт. Жабык добуш бербей кандай добуш бердик биз? БШКнын мүчөлөрү ошол жерде отурушту, өкүлдөрү эч кандай процедура бузулган жок дейт. Анан бул жерде Кайрат Осмоналиев бир маселе айтты, эгер байкасаңыздар, БШКнын мүчөсү бул абдан орчундуу, жүйөлүү маселе айтты. Караш керек. Рахмат, ийгилик болсун. Если было 8 голосов, то, конечно, сейчас бы закон восстановился. Я не могу понять тех принципиальных членов ЦИК, вот двух женщин, которые говорили всегда за правду. Но здесь же в законе о выборах в статье 61 в пункте 2 написано. В ЦИК сдается список кандидатов в депутаты, утвержденный съездом партии. Здесь они согласились, вот три члена ЦИК, с тем, что они могут принять и подложный документ, сфальсифицированный документ. Вот теперь пусть они отвечают перед общественностью. Вы в суд будете обращаться? Конечно, это мое право. Ну просто на ваших глазах, на моих глазах здесь произошло нарушение кодекса о выборах. Там, где черным по белому написано, в ЦИК партия сдает список, утвержденный съездом. Вот это только мое было требование. А где этот список? Вы сами слышали, видели видео. Моя фамилия звучала. У меня был мандат. А потом вдруг я таинственно исчезаю. Вы сейчас видите меня? Я есть? Я есть. А почему в списке я исчез? За который голосовал съезд. Еще вопрос. Вы на Кайрата Осмоналиева будете в суд подавать за его слова? Да нет, я на дураков не обижаюсь. Я вижу, какой состояние человек. Он даже сюда не явился, а когда по экрану говорит. Если на каждого дурака я буду подавать в суд, то я суд забросаю заявлениями и не дам работать ему. Понятно, спасибо. Силер да көп болдуңар, мен да көп болдум, бири добуш жетпей калды. Бул жерде мен таң калып атам, жана каршы добуш берген 3 мүчөнү. Өзү борбордук шайлоо комиссия 8 добушмен кабыл алыш керек экен. 7 добуш болуп калды. Эми үчөөнү мен уккан булардын сүйлөгөндөрүнө кулак салсам, булар айтып атат, сот караш керек дейт. Анда эмне үчүн шайлоо боюнча мыйзамдын 61-чи беренесинин 2-чи тарамында жазылып турат. Борбордук шайлоо комиссияга партиялар курултай бекиткен тизмени тапшырат деп. Мен ошо боюнча арыздандым да. Буну сотко таң калам, мен мейли сотко кайрылам мен. Мен булардын иши деп кайрылдым буларга. Анткени булар жасалган калп тизмени кабыл ала алышты. Эми ошо калп тизме боюнча депутатка партия атталат экен. Бул кишинин акылга сыйган нерсе болуп атат да. Булар мыйзамды көзөмөлдөгөн шайлоо боюнча жооп берген органдар бүгүнкү күнү калп жасалган тизме менен бир партияны шайлоого чыгарып атат. А мен бул жерде ошо өзүңөр уктуңар. Мандатым да бар эле, добуш да бердим, видеода мен түшпөй жүрөм аякта, анан кийин сөздө сүйлөгөм аякта, анан мен фамилиям аталды, алдыңкы 20 талапкер деп туруп, анан эле тизмеде мен биринчи жылып кетип атам, а бетке чындыкты айтсам, мени таптак тизмеде алып салыптыр. Мына мени көрүп турасың, мен бармын. Бирок ошо курултайда да бар элем. Фамилиям да окулду, добуш берилди. Анан кийин эле БШК тизме тапшырганда тизмеде Турсунбай Бакир уулу жок. Мен дагы айттым, мени барган көрүп турасыңар, мен чыгып учуп кеткен жок, ушул жерде жүрөм мен. Бул тизмеде жокмун. Эми бул талапты борбордук шайлоо комиссиясы чечиш керек эле. Бир добуш жетпей калды, мейли эми. Эмне кылабыз эми? Тартипсиздерди, мыйзамсыздарды мыйзамга чакырабыз. Дагы бир жолу айттым, бул жерде уже БШКнын 3 мүчөсү өзүнүн жүзүн көрсөтүп койду. Булар дайыма чындык үчүн, принципиалдык үчүн дейт, ушул Журабаев жана Майыл таанып кеткен, фамилиясы ким экен? Анарбаева, Атырбаева экен. Мына чындык үчүн күрөшөм деп туруп, өздөрү бүгүн мына мыйзамсыздыкты, мыйзам бузулушуну, махинацияны, фальсификацияны колдоп коюшту. Эми кайсы бет менен иштейт борбордук шайлоо комиссиясы билбейм. Демек, мындан аркы маселени эми сот чектип коет экен да? Булар айтышып атпайбы эми? Мен таң калам, шайлоо маселесин булар чечет да. Эми сотко барам эми, БШКда чече албайт экен, сиз чечип бериңиз деп туруп. Мен укугум бар сотко кайрылганы. А жана Кайрат Осмоналиевдин сөзү боюнча кандай? Мен тааныбайт экенмин аны. Эми аби келесин сотко бере берсем, анда сот жумушсуз калат, Турсунбай Бакирдин арыздарын карайт. Анда эле мен көп көрөм. Эмне кылабыз эми? Ата-энесинин албаган тарбиясы бар экен, муну ата-энеси бере алат тарбияны. Борбордук шайлоо комиссиясы ким шайласа да, аларга да уят. Мыйзам жөнүндө сүйлөшпөй, эмоцияда сүйлөшөт. Саясий заказ болсо анда биринчи ойлонбойбу? Турсунбай Бакир уулу Сариевке окшоп, Турсан Асановго окшоп, башка тизмеде эле бөлөк келгендерге окшоп жалынган жок. Мени кабыл ал деп тур. Мен өзү чыгып атпайбы Адахам Мадумаров? Эрк партиясы курултайында жазылып турат. Бүтүн Кыргызстан партиясы лидери Адахам Мадумаровдун сунушуну канааттандыруу деп туруп.
кошулуу жөнүндө бирге кетүү шайлоо боюнча. Кантип мен бирөөнүн саясий заказын аткарам? Анда значит мен Мадумаровдун саясий заказын аткардым. Эгер ушундай шек сана болсо, анда Мадумаровго бирөө заказ берген. Сен Турсунбай Бакиевди алдап чакырып ал, анан кийин тизмеден чыгып саласың, шайлоого катышпасын деп. Анда мен ушу шек сана пайдалуу болуп атат. Туурабы? Мен чакырып алып, эми шайлоого катышпай калдым. Анда кимди көрүшүм керек? Мына саясий заказ болгон. Саясий заказ кимге түшөт? Партиянын лидерине түшөт. Дагы бир суроо пайда болуп калды да, жанакы видеодон көрбөдүкпү? Анан сиз жана 20 тизмеде болчумун деп атпайсызбы? А бирок жана Мадумаров окуп атканда сандар айтылган жок да, тизме айтылды. Ол айтты, 120 талапкердин алдыңкы 20-сын окуйм деди. Же барын окуйм дегенде жок, бары керек эмес, 20-ны оку деди. Ошо 20-чында бар да, мына жолу эсептеп койсоң болду. Ошон үчүн ал шашып атам деп туруп, алдыңкы 20-ны окуйм деп 20-ны окуду. Мурда күнү кече Бүтүн Кыргызстан партиясынын ыйгарым укуктуу өкүлү ал айтат, алфавит порядкада окудулду дейт. Анан мен күлдүм. Орол шайлоо комиссиянын мүчөлөрү, урматтуу Бүтүн Кыргызстан өкүлү дедим. Менин фамилиям Б-дан башталат. Эне үчүн Сариевден кийин сонун кийин туруп калат. Мен башка алфавит сенде бар дедим. Мадумаров менен кийин туруш керек эле. Ошон эч кандай алфавит эмес, бул алдыңкы 20 өзү да айтып атат. Алдыңкы 20 дош бергиле, калган окуйм десең окуп эле кой дейт. Биз билебиз алар кимде дейт. Ошон үчүн мен таң калам да, тизмеде бар болуп туруп, анан бетки ичинде кайтып койсом жоголуп кетип атам. Демек сиздин алдыңызга олигархтар коюлган экен да. Мен фамилияны атап бергенмин да. Биринчи күнү атап атам. Ошол эле Мадаминов, Мурадел, Куттушев, Абдуманап, дан бир депутат жүрөт. Мен ичинде азыр депутаттар көбүн тааныбайм. Дан бир депутат жүрөт. Сариев жүрөт эле, Сариев кийин чыгып кетиптир. То есть бүт бары таң калыштуу, таза адам келебиз дегенде таза адамдар эмес, олигарх менен коррупционер келип калган. Азыр мен таң калдым Бүтүн Кыргызстан мүчөлөрүнө. Алар тизмеге ич болсун өзүнүн мүчөлөрү талап кылбайбы? Киргиз Бүтүн Кыргызстанда 10 жыл жанында жүргөн деп. Биякта четтен келген олигарх, коррупционер кирсе, алар унчукпай мага асылышат чындыкты айткан үчүн. Мен бизеки талап кылдым силерден. Мен бир нерсе мыйзам талап кылып атам. Мен тизмеде фамилиям окулду. Ошо канан мен фамилиям түшүнүп бергиличи деп. БШК да ошондо кайрылган. Урматтуу БШКнын төрайымы, мүчөлөрү. Мен тизмеде бармын. Ошо тизме тапшырыш керек эле. Курултайдын чечими катарды БШК. Сиз кайсы тизмени алып алдыңар деп. Ошо чыныгы тизмен талап кылгыла деп. Бүгүн уктуңар. Буякта 3 мүчөсү кичине мыйзамды түшүнбөйт экен. Же булар менен сүйлөшүлгөн, бул да саясий заказ болушу мүмкүн. Бул сотто табарса делетиптир. Турсунбай Бакиев буга чейин эч качан сотко утулган жок. Эгерде эсетип койсоң 97-жылы ушул Мадумар, ушул Ишенбай Кадырбековду, Данияр Усеновду мамлекеттесинен депутатский шаарчы курабыз деп туруп эски аэропортто чечим чыгарганда, жогорку кеңеш чечимине биз 7 депутат каршы чыкканбыз. Ошону эң алдыңкысы менен Конституциялык сотко чейин барып, а чечим жокку чыгарып, ошо мамлекеттен акча депутат үйүнө буйрулуп алды. Болбосо биз чыкпасак, мамлекеттин эсебинен депутаттар үй курулат. Бул бир. Экинчи, коопсуздук министри Марат Халыков, Халык Иманкулов. Аны да сотко берип, анда кечирим сураттым соттон. То есть сотко кайсы жетекчи менен соттошсом, мен дайым училем. Бирок бул азыма окшош жумушсуз, башка айла жок. Борбор шайлоо комиссиясы өзү сотко бар десе, соттошобуз. Бирок чындыкты мен дайым далилдейм. Анткени өзүңөр бүгүн видеону көрдүңөр, менин фамилиям аталды, анан каяка жоголуп кеттим. Кайра таинственный образым алдыңар пайда болуп калыптым да. Кечиресиз. Азыр сиздин кадамдарыңыз кандай сотко бересиз же кандай болот? Мен да азыр БШКнын төрайымынан сурадым. Карындашым дедим, бир дош жетпей калды дедим, мени колдош үчүн. Аны эмне кылайын десем, бул да өзү жакшы жооп бере албайт экен. Сиз өзүңүз каршы дош бердиңиз, мага түшүндүрүп эмессизби? Анткени силер чыныгы тизмен алышыңар керек эле, БШК курултай бекиткен. Силер азыр жасалган фальсификация тизмен алдыңар. Эмне кылайын эми десем, жооп бере албай атат эми сотко кайрылсаңыз болот дейт. Сотко мен кайрылсам, мага чечим бербейсиң. Кандай чечим кабыл ал десем, өзү да жооп бере албайт. Арызыңыз канааттандырылган жок дейт. Бирок 7 басымдуу көпчүлүгү мени колдоду. 3-өө каршы чыкты. Ар эми булар 8 дош керек экен. Эми болсо сотко дейт, мейлими? Сотко да кайрылсак кайрыла беребиз. Айтып атпайбы, мен чындык издөө үчүн хоть Венера, Марста сот болсо ошол жака да кайрылам мен. Жанагы Кайрат деген борбор шайлоо комиссиясында мүчөсү айтып өтпөдү, бул бир саясий буйрутма же болбосо кандай, ал дооматтар кандай жооп бересиз? Ал өзү былчыйып отуралбы экранда, бияка келип коркуп. Экранда мындай интернет батырлар көп, мына чо батырлар. Интернетте катынып жаман сүйлөп койт, мени таппайт. Мен тапсам эркекче таап алам муну. Бирок андай мен кылбайм. Анткени мен Кудайдан сурайм, ушул мен билбепмин муну, айтышып атпайбы, мен сурасам, борбор шайлоо комиссия мүчөсү деп. Алла таала буга иман берсин. Ата энесине кайтып барып, карай талим тарбия алып келсин. Анткени мындай сүйлөгөндө кичине тилинде жана ким айтты депутаттар, тилинде сөк болуш керек деп атпайбы? Ошол депутаттар кайталап ошону айтып атам. Анткени мындай сөздү айтканда мен запросто сотко берип, буну азыр кечирим сурат элем, айыптуулга жыгат элем. Бирок буну мен түшүндүрөм, өзү саясий заказ аткарып атат. Ушу Турсунбай Бакиевдин арызын
қолдау болсын деп тұрып тескері өз сай заказ алып ол жерде сүйлеп жатады. Ошондуктан авидini койдум мен. Фото.